биринчи байлыкты ден соолук дейбиз. Андыктан мына ошол ден соолугубуз болсо бардыгы табылат. Анан азыркы учурда баягы дүйнөнү дүрбөлөңгө салган коронавируста баягы бир туугандашып, андан да кеңейип жаткан учуру десек болот. Туугандашып деп аябай эркелеттиң го. Мутацияланып, оор дагы өзүнүн кандайдыр бир күчтүү формасын алып, вирус азыркы ошол социумга кандайдыр бир калыптанып, дагы да болсо жарандарды, адамзатын жабыркантканга күч алып жаткан учуру. Албетте, мына ушул азыр бизде мамлекетибизде аймактарда кандай болуп жаткан адистерден атайын маалымат алалы деп конокторубузду чакырганбыз. Сөзсүз түрдө ар аптанын жумасында дагы бир ирет кайталай кетейин, ушул ден соолук жаатында кенен кеп куралы деп чечкенбиз. Анан дагы ошондой эле атайын студиябызга адистерди, дарыгерлерди чакырып жатабыз. Андыктан өзүңүздөрдүн сурооңуздар, сунушуңуздар болсо, биздин WhatsApp номерге кайрылсаңыздар болот. WhatsApp номерин экрандан көрүп жатасыздар. 0501 67 01 91. Урматтуу биздин сүйүктүү телегөрүүчүлөрүбүздөн өтүнүп кетмекчибиз. WhatsApp номерине сиздер коңгуроо чалбайсыздар, видео жөнөтмөлөрдү жөнөтпөйсүздөр, жана үн коштоо дагы жөнөтүүгө тыюу салынат. Бул жерге бир гана жазуу түрүндө смстериңиздерди жөнөтсөңүздөр болот. Ал эми кезекте биз дал ушул Сокулук районундагы учурда эпидабал кандай болуп калды, аталган вирус менен күрөшүү кандай жүрүп жатат деген таризде меймандарыбызды чакырганбыз. Сокулук райондук дарылоо бөлүмүнүн директорунун орун басары Осмоналиев Эркин жана Сокулук райондук врач-эпидемиолог Бауыржан Мырзановдор келип турган учуру. Саламатсыздарбы? Кутмандыктарыңыздар менен. Эми сиздер жакта кандай болуп жатат? Жаңы омикрон штампы сиздер жакта катталдыбы? Элдин бул орунду кабыл алуусу кандай, көтөрүшү кандай болуп жатат? Азыркы учурда кандай десем, омикрон штамп бул Кыргызстан боюнча эле уже катталган. Азыркы болуп аткан оорулардын баары ошо себепкери омикрон болуп атат, коронавирустун. Бизде Сокулукта азыр акыбал туруктуу, өтө мындай кандай десем экстренный эмес. Азыркы учурда 47 больнойбуз бар коронавирустан. Азыркы учурда. Биринчи 3 волна менен салыштырганда азыркы кандай десем более легкий, щадящий болот да. Учур азыркы маалда, Азыркы маалда. Салыштырмалуу, мурунку жумаларга салыштырмалуу. Азыркы учурда бизде биринчи проблема ОРВИ болуп атат. Анткени ОРВИ балдардын арасында, мектеп окуучуларынын арасында аябай тараган. Ошон үчүн азыркы учурда посещаемость бизде мисалы 48.200 окуучу бар. Анын арасынан 10% отсутствует, жок да, келбейт. Анткени себепкери либо коронавирусный инфекция, балким ОРВИ болот да. Бул учурдачы мисалы үчүн азыр керек болсо ушул социалдык тармактарда дагы тамаша иретинде таркап кетти. Эмне болуп атасың, жөтөлүп атам, температура болуп атам. Бул ОРВИби же вирус болсо, вирус дейт экен. Ошол симптомдору дагы окшош, көзөмөлдөрү да окшош. Ушул жарды мисалы үчүн жеке Сокулук району жаран чынында эле баягы сасыктоо менен ОРВИ менен ооруп жатабы же вируска чалдыктыбы? Кантип аныктап жатасыздар? Аныктаганда азыр мен түшүнүргө биздин мисалы Сокулук районунда азыркы учурда 2 мобильный бригада иштеп турат. 118 аркылуу сык линиялар болот. Ошол аркылуу вызов түшөт. Биздикилер каалоочулар мобильный группа чакырылат, аяка врач-эпидемиолог дагы врач-терапевт барып, жанагы ооруган кишини карап туруп ПЦР тест алып. ПЦРсиз аныктоо болбойт. Болбойт. Бирок азыркы учурда симптомдор окшош. ПЦР кереги деле жок да. Анткени лечение баары бирдей. ОРВИ болобу, ковид болобу айырмасы жок. ПЦР тест деген бул ар бир вирустун түрлөрүн ошол вирус бар экенин аныктоочу анализ да. ПЦР деген уже ПЦР бул жанагы орусча айтканда целенаправленно, например, вирусный гепатит Б, вирус гриппа, вирус коронавирусту аныкташ үчүн атайын ошол именно ошол вирусту аныктап турган анализ. Андан тышкары иммуноферментный анализ деп коет. Ал болсо жанагы биздин немебизде, организмибизде жанагы антитела барбы жокпу ошонусун аныктай турган. Бул точно мындай бир аныктай турган ПЦР анализ да. Вирус барбы, ошол коронавирус же жокпу дегенчи.
бирок дагы деле болсо көп жарандар өздөрүн баягы алмаштырып алып атпайбы, ошол вирус менен ОРВИни алмаштырып алып атат. Кээ бирлер чынында эле сасыктуу болсо дагы вирус менен деп баягы психологиялык паниканын негизинде жабыркап калып атышат. А кээ бирөө жок, мен сасыктуу деп эле коомчулукта жүрөт, жумушуна келип атат. Бул да болсо кандайдыр бир учурда коркунучту жаратат да, дал ушул жаатта элдерге туура түшүнүк жеткириш үчүн кандай иш-чараларды көрүп жатасыздар? Азыркы учурда бизде биринчиден бул массовый скопление кишилердин рейдде жүргүзүлөт. Ал тойканалар, магазин, супермаркеттерге барып түшүндүрүү иштери жүрөт. Жанагы руководительдер менен, анан владелецтер менен да ошондой фильтрди организовать этилет, масочный режим. Бул не только жанагы магазин, развлекательный жер, то медицинские учрежденияларда деле входной фильтрда маскасыз кирүүгө тыйым салынат да. Анткени бул коронавируска эмес, башка ооруларда профилактика болот да. Биз былтыр байкаганыбызда, могу мероприятиялар күчөйгөндө не только коронавирус, башка ооруларда ылдыйга кетти да. Анткени ОРВИда ылдый кетти, грипп ылдый кетти, бүт туберкулез түшүп калды. Анткени бул корголот да кишилер ошол үчүн. Анан антисептик колдонуш бар, илим бар азыр. Кишечный инфекция азайды. Анткени кишилер уже колдонуп тазаланып калышты. Тазалап калышты. Ошол баягы эле 2 жылдан бери эле колдонуп келген, жеке колдонуп келген ыкмалар да. Коомчулук арасында мындай карантинди киргизгенде өзүбүз көрдүк. Көп ишканалар иштебей, элдердин жанагы экономикалык акыбалдары кичине начарлап калат экен. Анан бул аны киргизиш өтө кыйын болот экен өкмөткө. Бирок жеке ыкмаларды, жеке жанагы коргонуучу ыкмаларды ар ким колдонсо кичине неберек болот деп ойлойм да. 2 жылдан бери эле уже телевидениянда эле бүт эле жерден эле айтылып келатат. Маска кийгиле, санитайзерлерди колдонгула, көп неме жерге өзүңөр барбагыла. Эми элдин өзүнүн жеке немеси болуп атпайбы? Калоосу болуп атпайбы? Ошондон неме жабырып калып атышат. Дүйнөлүк статистикада дагы көптөгөн дарыгерлер, медицина кызматкерлери айтып келе жатышат, эмдөөдөн кийин дагы вируска чалдыккандардын саны азайды деп. Ал эми Сокулук районунда эмдөө канча пайыз эмделди жана эмдөөгө, ошол вакцинага элдин көз карашы кандай болуп жатат? Азыркы учурда бир 20 000 кишиде уже эмделген. Сөзсүз жанагы эмделген арасында ооругандар бар, бирок тяжелыйлар өтө аз да. Кene ошо себепкер вакцина оору менен күрөшкөнгө жардам берет. Анан умерший показателер жок да, ошо вакцина алгандардын среди умерших турган эмес. Эмдөөдөн кийин мындай эмдөө өзү таптакыр мындай оорубайт деген гарантияга бербейт. Эмдөө деген өзү мындай оорусаң, ушу организм жакшы күрөшүп, ушу жеңил өтөт деген сөздү түшүндүрөт да. Элдер ошондой эмдесем эле мен ооруп атам, эмдеден кийин ооруй берет. Бирок мындай өтө оор форма менен уже оорубайт да. Анткени организмде антителолор уже пайда боло баштайт эмдөөдөн кийин. Элдин агымы кандай болот? Дал азыр ушул учурда мынакей 4-чү толкун болгондо дүйнөдөгү эң алгачкы скептиктер дагы ишенип баштады, ушул эмдөөдөн өтүш керек экен деп. Ал эми сокулуктуктарда дагы ушундай болду, өздөрүнүн калоосу менен, ыктыяры менен келген. Калк арасында күндөн күнгө эмдөө өтүп аткандар аябай көп. Анткени эмдөөнү көп немелер талап кылат экен да. Кээ жеке ишке орношкондор, бөлөк өлкөлөргө учкандар, иш боюнча, сапар боюнча бир жакка кеткендерге сөзсүз түрдө эмдөөнү талап кылышат. Бул мажбур түрүндө. Мажбур, анан бирок элдин арасында дагы мурункудай бир былтыркыдай бир түшүнүк уже азайды. Эмдөөдөн кийин бул неме экен, атайын бул бизди өлтүрө турган бир атайын бир дары экен. Анан азыр болсо жакшы эле элдин көз карашы эмдөөгө аябай жакшы эле. Анан мына ушул эмдөөдө вакцинанын түрү болуп атпайбы? Анан баягы эл эми сиздер сыяктуу атайын илимди окуган эмес, билбейт. Анан сиздер негизи кайсынысын сунуш кыласыздар сиздерге келгенде же алар өздөрү тандап алып атышабы? Азыркы учурда бизде Sinopharm менен Pfizer колдонот. И бустерный вакцина деп коет, жанагы 3-чү доза Sputnik Life и Pfizer колдонот да. Негизи баарын вакцина
вакцинаның бары эле жакшы, но рекомендация Pfizer деле азыр 90%-канча эффективность берип атат да. Башка мисалы жанагы Sinopharmдыкы 76% эффективность. Бирок кандай десем деле экөө тең жакшы деп айта алам да. Экөө тең эффекти бар. Кандай болсо чын вакцинанын жана жазалган түрлөрү бар да. Вакцина ошол вирустун жанагы полуживой деп коет, жарым жартылай мындай инактивированный вакцина, ошол өзүнүн вакцина. Аны жанагы өзүнчө сакталышы дагы өзүнчө жанагы ыкмалары бар да. Синовак вакцинасы болсо бул убитый неактивированный вакцина, ал деле организмге мындай киргенден кийин ал деле иммунный ответти жаратат да. Андан кийин вирустун ошол эле сырткы клеткалардан жасалган вакциналар бар, анан вирустун ичиндеги РНКдан жасалган вакциналар бар. То есть анын производстволору ар түрдүү да. Ушул жерден мындай суроо пайда болот. Мынакей кесиптешим айткандай эле, суроосун толуктап кетким келип жатат. Жаран келгенде анын курагына, анын баягы ден соолугуна болгон көз карашына, абалына карата сиздер атайын вакцинаны сунуштайсыздарбы? Силер мынчада экенсиңер, мындай вакцина алышыңар керек жана себебин түшүндүрүп. Анткени вакцина алган, эмделген жарандын келечектеги ден соолугуна сиздер жоопкерчиликтүүсүздөр да? Сөзсүз түрдө клиникалык бир көрсөтмөлөр болуш керек да адамда. Эң биринчи өзүнүн бир жеке жалпы ал акыбалын аныктайбыз. Андан кийин аллергический эң негизгиси ушундай бир өтө оор аллергический мурун реакциялары адамда барбы же жокпу ошонусун аныктайбыз. Анан эми бир четинен вакциналардын баары действиялары баары бир да. Бирок жанагы полуживой вакциналар кичине мындай немени жаратат да, бир иммунный ответ, 1-2 күндүк бир температура, оору пайда болот да. Аны жанагы возрасттагы кишилер кандай переносить этет, аны ошол жерде биздин терапевт, врач отурат, аны аныктайт да. Анан кийин показания болсо албетте сунуштайт. А бирок кээинки адамдар өздөрү келип, мага жок, мага могу керек. Мен Америкага кетип атам, мага могу керек. Ар бир чет мамлекет чыгып атканда да өздөрүнүн кээинкилер жалаң российский вакциналарга ишенип алгандар бар. Россияда мага только спутник жасагыла деп, ошондой өздөрүнүн да бир каалоосу бар да. Анан ошол эле учурда мисалы үчүн ошол вакцинаны дагы туура сактаган шарттар дагы өтө керек экени, маанилүү экени биздин практикадан өткөн, андыктан Сокулук районунда вакцина сактоо деги эле колдонуу шарттары кандай болуп атат? Азыркы учурда бизде ар кайсы привычный пунктта, ар кайсы КСВде атайын холодильниктер турат. Бул атайын вакцина сактоочу холодильниктер. Ар бир привычныйда генератор орношкан. Бизде азыр свет өчүп, ошондой авариялар болгон кезде генератор кошулат. Бирок свет жок болгондо деле жана холодильниктер 6 саат 8 саатка чейин температураны кармайт свет өчкөндөн кийин. Ошон үчүн запас менен турат да генератор, бензин, ошо биз бир жумага чейин свет жок болсо иштеп турат. 888 номери менен биздин көрүүчүбүз кайрылган экен. Саламатсыздарбы? Биз кызым экөөбүз оорудук. Кызымда ковид вирусу бар дешти, бирок эч кандай дары-дармек жазышкан жок. Өзүбүз билген дарыларды ичип жатабыз. Ошол туурабы деген суроо экен. Абдан актуалдуу суроо. Өзүбүз билип ичип жаткан дарыларды ичип атканыбыз деген ал туура эмес. Бир четинен алардын реакцияларын булар кандай реакция болот, кызына кандай таасир этет, побочный эффекти барбы жокпу, аны мындай дарыгер менен консультация алгандан кийин гана ушундай дарыларды ичсе деп каалайт элем. Сунуш берет элеңиз. Бирок ошол эле учурда азыр айта кетсек, мынакей жогоруда белгилүү болбоду, ОРВИ менен ооругандар дагы, вирус менен ооругандар аралашып калды, адашып калды. И анын көпчүлүк учурлары өзүнөн өзү эле бычып диагноз коюп, ой мен мындай болуп калдым деп эле өз билгениндей эле дарыланып жатат да. Дал ушул учурда жарандарга кандай сунуш берип кетет элеңиздер негизи эле. Анан дагы бул жерде баягы ковид деп аныктагандан кийин дарыгер эчтеке жазып бербей койгондугу бул нормалдуу эле көрүнүшпү? Алардын ковидтин да течениясы болот да.
кейде легкий форма болот, кейде средний. Мисалы легкий формада сенде жөтөлдөн башка эчтеке жок болсо, антибиотиктин ичишиң не кереги бар да. Ошондо профилактический лечение эле жана обильное питье, питание, сон деп эле жогорку коюш мүмкүн да легкий формада. Анткени барып ойлойсуз, мен ковид болуп калдым, мага укол салыш керек, капельница салыш керек, ал тура эмес да кичине. Вот состояниясына байланыштуу лечение жазылат. Берден суроо боюнча балким бул кичине врачка кайрылып, жанагы кайсы поликлиникада учетто турса, ошол терапевтке барып, бир консультация алып коюш керек. Телефон аркылуу болобу же кошуп кетерим, кечиресиз, неме дарылоонун, врачтын дарылоонун мындай көзү неме түрлөрүндө эң биринчиси клинический проявление жок, бирок вирус аныкталса, бул эң биринчи жанагы көзөмөл, клинический наблюдение. Экинчиси, бир кайдагы бир симптомдор пайда боло баштаса, же температура боло баштаса, ошондо симптоматический лечение башталат. То есть температураны сбивать этип, анан температура түшпөсө, бир 3-4 күн түшпөсө, ошол бир 38ден өйдө кармалып турса, анан ошондо гана антибиотик кошулат да. Анан кийин кээбиркилер ошо көзөмөл менен эле бир 3-4 күн көзөмөл менен эле карап, дарыгердин көзөмөлүндөн ошондон эле жакшы болуп чыгып кетишет. Кээбиркилер ооруп калышат ошондой да. Анан кийин подходдун баары эле ошондон чыгат да. Бирок азыркы коомчулукта ушул көпчүлүк эле ушул ооруп калганда докторлорго деле кайрылбай эле ошол эле көнүп калган антигриппин, арбидол жана ошондой эле цитрамон, аспириндерди ичип алып эле дарыланышпай. Тайлход деген сыяктуу. Бул негизи ушул жетти биздин көрүүчүлөргө ушул керектүү, тийиштүү маалыматты жеткириш керек эле да. Эми арбидол боюнча, арбидол бул более мындай противовирусный, более кичине серьезныйраак препарат. Аны кичине дарыгерлер менен дарыгердин кеңешмеси менен сөз. Кеңешмеси менен, анын дагы немелери көп. Антигриппин, аспириндер эми мурунтан бери эле үйдөн эле ичип көнгөн дарылар болуп калды да. Анан аларды деле өзүнүн немеси менен деле мындай дарыгердин назначениясы менен деле баарын алышса жакшы болот эле да. Ал эми элдик медицинага кайрыла турган болсокчу? Элдик медицинага кайрыла турган болсок, элдик медицинада деле эми илгерте бери Кыргызстан, кыргыз эли байыркы эл болгону менен официалдуу медицина бизге бир кылымдай эле кирсе керек. Андан мурунку ушу элдик эле медицина менен келатабыз. Эми бизде койдун майын сүйкөп, жылуу кармап, ысык чай ичирип, алар деле жакшы таасир этет. Бир мындай үшүп калганда ысыкты суук менен, суукту ысык менен басып илгертен бери келаткан, бирок алар деле кыргыздар колдонуп келатат. Алар деле сактап мындай акырын менен өтө аша чаппай колдонуп өнөкөй тоорусу болуп калса да туура аларды өзүнөн өзү эле мындай ысыкты басып ошол жерге огош бетер аны өнөкөттөн дагы мындай бир дарыланын бас ооруга айланып жибериши да мүмкүн да. Ошон үчүн анда деле мына азыр эми 21 кылымда жашап атабыз. Дарыгерлер, интернет бар. Ар бир клиниканын өзүнүн бир интернет сайттары бар, интернет консультациялары бар, онлайн консультациялары бар. Если мындай очередке туруп поликлиникаларда аябай азыр оорулар көп болуп атса, ошондойлорду ошондой путь менен колдонуп консультация алса болот да дарыгерлерден. Анан мен суроо берейин дегеним, биз мурда билгенде антибиотиктерден пенициллин ушулар гана сайчу эле, миллион, 2 миллион деп. Анан жыл өткөн сайын мисалы 4 мыңдан турабы негизинен билишимче бул антибиотиктердики күчтүү, андан да күчтүү болуп, анан кийинки учурда сефтраксон ушул сыяктуу күчтүүлөр сайылып калып атат да. Анан бунун мындай күчтүүлөрүн сайылып жатышы кажети барбы? Же эмне бул батыраак айыгып кетсин эле сайып салган. Менин билишимче бул медицинада сефтраксон сайылгандан кийин пенициллин ал кайра таасирин бербейт, туурабы? Өтө туура суроо. Анткени азыркы учурда бул дарыгерлердин арасында ката кеткен, ошо антибиотиктер туура эмес алып антибиотиктер түрлөрү көп да, бөлүнөт. Широкого спектра действия, узкого спектра, грамм положительный, грамм отрицательный дегендер. Жанакы именно бактериялар, вирустарга именно
узкий профильді бұл. Кейбіреулер врачтар, что орын, қандай десем, алдын алышы үшін, эффект болушу үшін сразу широкого спектра действия назначить етті да. Чтобы орынызды дәлелдеу үшін ПЦР тест, мысалы, ПЦР алып байқы біз. ПЦР-ге жөнетіп, именно қайсы сіз ОРВИ-мен орватсыз бай, ковид-мен орватсыз бай, барлықтың башқа орынмен орватсыз бай, фарингит, ошоны тақташ үшін қайсы бактерия бұны вызывать етіп алады депші. Ошол үшін бірінші анализге жөнетеді, ПЦР жөнетеді, ошоны изилдеп, жаңағы причинасын табады. Мысалы, стафилококковая инфекция, именно возбудитель. Анан ошоны тапқаннан кейін антибиотик ошондо назначение алат да, мысалы узкий жаңағы стафилококкты өлтіріп тұрған. Бізде қандай десем, ошон барын узатпай, кішкене жеңіл жолы болып тұрып, широкого спектр анан күштүүсүнө болады, чтобы эффект болушу үчүн. Көп жылдан бери пенициллин алгандарды көрбөй калдың да? Пенициллин 60-жылдары Флеминг деген ученый менен табылган антибиотик. Анын ошондон бери канча 80 жылдай өтүп кетти. Пенициллинге мындай бактериялардагы бир иммунитет, иммунный ответ же пенициллинге каршы өзүнүн бир немесин чыгарып алды да. Бул азыркы бактериялар пенициллинге каршы пенициллиназа деген пенициллинди разрушать эткен фермент бар. И көп бактерияларга мына ушул 80 жылдын ичинде бактериялар да өзгөрүп, көп бактериялар ошо пенициллинди тоотпай калган. Азыр бир стрептококковый инфекцияларга колдонот пенициллин азыр деле. Бирок момундай уже пневмокок, пневмония, момундай немелерге күчтүү немелерге азыр вирустун түрлөрү да чыгып атат. Көрөсүз, коронавирус деген мындай мурунна көрчү эмеспиз. Вируска ал пенициллин действовать этпейт. Вирус организмде өзүнүн бир циклын өтүп чыкмайынча антибиотик действовать этпейт. Өзүнүн максатына жетет экен акыры. Бизден көрүүчүбүздөн дагы бир суроо келген экен. Менин бөйрөгүм хронический пиелонефрит, мага вакцина алганга болобу дептир. Негизи эле кимге вакцина алганга болот, кимге болбойт? Жана азыр оорубай, ушу грипп менен деле ооругандар канчадан кийин кайра вакцина алса болот? Мисалы ошо өтө көп берилген суроо. Бул вакцинага ооругандан кийин биз жана айтылып кеткен да, перечень болот. Мурун башында кандай болгондо боюнда болгон аялдар албачы. Жанагы период семестр, первый семестрдеги. Анан жанагы онкологический лечение алып аткандар, жана химия профилактикадагылар, жанагы острый фаза ооруп аткандар кези, жанагы уже ооруп температура болуп, период обострения, хронический ооруларына период обострения алганга болбойт. Негизи бул вакцинация деген группа рискаларга башында сайылат да. Ошо мисалы ооруп атпайбы, пиелонефрит бар экен хронический, ошонун моментин кармайт, жанагы өзүнүн состояниясы жакшы болгон кезде вакцина алышы керек да. Анткени кийин бул вакцина албай калса, здоровый вирус менен кезиккенде кичине көтөрүш оорураак болот да. Оору дагы өрчүп кетиши. Бул хронический оору наоборот показания к вакцинации. Бул противопоказание эмес, а показания деп коет да. Наоборот, ооруга хронический оору бар кишилер алыш керек. Сөзсүз. Бирок баягы оору күрчөп турган учурда эмес, баягы нормалдуу жаатта, ал эми ооруп бүткөн адам, мисалы үчүн мурун баягы аралык 14 күн болуш керек дечи эмес беле, азыр деле ошол протокол калдыбы же өзгөрдүбү? Башында 6 ай деп аткан, ооруп бүткөндөн кийин 6 айдан кийин алыш керек деп атты эле. Азыркы учурда ооруп бүткөндөн кийин 1 айдан кийин алып көрсө болот да. Бул эгерде вирус менен ооруса. Жөн эле грипп менен ооруган болсо? Жөн эле грипп менен болсо ошол эле убакыт, негизи сиз билбейсизер, жөн эле грипп менен оорусузбу же коронавирус менен оорусузбу? ПЦРдан кийин мен оюмча азыр сөзсүз түрдө түшкүрүп калган адамдар, акыл эси бар адамдар сөзсүз түрдө ПЦР тапшырат. Америкада вирус аныкталып калгандан кийин көзөмөлдөн өткөндөн кийин 10 күндөн кийин уже Pfizer вакцинасын жүргүзүлүп атат. Ошонтой жүргүзүлүп атат да. Былтыркы немелер пересмотр болуп 6 ай, коллегам айтып кеткендей 6 ай эмес, кандай состояние уже организмдин состояниясы кандай уже жакшы болсо, ошондо ала берсе болот. Түшүнүктүү. Аябай сонун болду. Чечилбей жүргөн суроолор дегендей, мына бир канча биздин көрөрмандарыбыз суроолорун берди. Азыркы учурда биздин ак халатчан баатырлар десек туура болот. Иштерине ийгилик каалайлы. Убакыттын кандай өткөнүн да билинбей калды. Ооба, убактыңыздарды бөлүп, алыстан келип бергениңиздерге сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Дал ошол өзүңүздөр айткандай эле Сокулук районунда
баягы терс көрүнүштөр азайып, адамдар чынында эле тез арада ушул сакайып, дени сак болуп кетишсин сиздердин жардамыңыздар менен. Ал эми сиздерге кесиптешим айтмактай чынында эле алкыш айтабыз. Эскерте кетсек, бүгүн биздин студиябыздын меймандары Сокулук райондук үбрөлүк дарыгерлер тобунун дегеле дарыгерлери келип, атайын өздөрүнүн маалыматтарын, кеңештерин, билдирүүлөрүн айтып кетишти. Дарылоо бөлүмүнүн директорунун ордун басары Эркин Осмоналиев жана ошондой эле врач-эпидемиолог Бауыржан Мырзановдор болушту. Таңкы СТВ өз ишин алдыга карай улантып бермекчи. Албетте, мына ушундай, мындан Бауыржан мырза бир канча убакыт мурун келгенде, ал учурда баягы элдин саны көп эле. Мына баягы сактансаң сактанет, андыктан мына ушул вакцина алуу менен ооругандардын саны азайып баратат. Бардыгыңыздар вакцина алыңыздар демекчибиз.